Assalamu alaikum достор. Бүгінгі видеода ооздогу жагымсыз жыттар тууралуу сүйлөшөбүз. Илимий тилде галлитоз деп коет. Себептери толтура ар кандай ооруларга байланыштуу болушу мүмкүн. Ошолорду башынан санап берейин. Бул албетте башында эле ооздогу ооруларга байланыштуу болот. Булар кариес, гингивит, стоматит. Алардан табылбаса лор враччы карай турган органдардын оорулары бул синусит, ринит, ушул сыяктуу ооруларга байланыштуу болушу мүмкүн. Андан ары дагы табылбаса, ошол өпкөбүзгө байланыштуу болушу мүмкүн. Бул бронхит, пневмония жана дагы туберкулез, Аллах сактасын. Эгер андан дагы табылбай турган болсо, ашказан ичеги ооруларына байланыштуу болуп калышы мүмкүн. Айрыкча боордун циррозу, абдан жаман ушуга байланыштуу дагы ооздон жагымсыз жыт чыгышы мүмкүн. Андан дагы табылбаса, бул кант диабети деп коет. Баарыбыз билгендей, бүгүнкү күндүн пандемиясы деп айтсак деле болот. Ушул ооруда дагы ооздон жагымсыз жыт келет. Эгер сизде ушул белги бар болсо, көптөн бери болсо, биринчи эмне кылыш керек? Эң биринчи ошол тиш докторуна барып көрөсүз, стоматологко. Жакшылап текшертесиз. Бардык жерде эле бар стоматолог. Кез келген бирөөсүнө көрүнсөңүз деле, кандайдыр бир оозуңуздагы ошол оорулар болсо айтып берет. Эгер жок болсо, мен айткандай лор дарыгерине барасыз. Андан кийин терапевтке барып көрөсүз. Алдан дагы табылбаса, гастроэнтерологко барсаңыз болот. Дагы болбосо, ошол эндокринолог дарыгерге барасыз. Ал ошол гормон байланыштуу ооруларды карайт. Алардын баарына бир убакта барыштын кереги жок. Биринчисине барганыңызда жакшы жардамы тийсе, белги өзүңүздөгү ушул жагымсыз келбей калса болду. Ал эми биринчисинен сизде оору чыкпаса, экинчисине барасыз. Экинчисинен дагы сизде кандайдыр бир оору табылбаса, башкасына барасыз. Ошентип баарына бир убакта барыштын кереги жок. Эми мисалы бир айда бирөөсүнө барсаңыз, экинчи айда дагы убакыт бирөөсүнө барып, ушинтип өзүңүзгө көп пайда келтире аласыз. Эмнеге дегенде, дарыгер сизге эч качан жаман кеңеш бербейт. Ошондуктан аларга кайрылып турууну сунуштайм. Өзүңүздөрдүн саламаттыгыңыздар үчүн.